Assalamu alaikum. Bugün İslam dininin tarixindagi dagı bir öte manili okuyaga toxtalabız. Tagırak aytkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayandagı kaygı жылы деген жылга токтойбуз. Elbette biz üngülgön, biz izildegen bulakların bardığını atap ötüge mümkün emес, aga kolubuzdan da kelbeyt, mümkünçülüğümüz da yok. Biroq muhtasar kılıp üstürtön aytып ötkөндө да бул öte таасирлүү жана оор жылдар. Кандай жылдар болгонун алдыбызда турган тасмадан көрөлү. Пайгамбарлыктын 10-жылында гана камоолдогуларга боору уруп, нааразы болгондор пайда болду. Бир жолу камоолго бекитип ок атташыган Хишам ибн Амр, Зухайр аль-Мутим, Ади, Абу аль-Бухтури, Зама ибн асваттар чогулуп, камоолду бузуу тууралуу сүйлөшүштү. Зухайр жакшынакай кийимин кийинип, Кабага келди дагы, Кабаны 7 жолу тавап кылдырып, Курайштардын парламентине келди дагы. Ал жерде отырған Абу Жахилге айтты. Абу Жахилдин тегерегинде дагы башка мына ушул келишим менен наразы болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туугандары да чогулган эле. Зухайр келди да, Абу Жахил деди. Мынагу келишим туура эмес келишим болду. Качанга чейин биз өзүбүздүн тууганыбызды ушинтип кордой беребиз? Качанга чейин биз тууганыбызды кордошубуз керек деди. Деди Абу Жахил айтты, сен эмне деп атасың? Биз бул келишимди түзгөнбүз деди. Башкалар да колдоп чыкты. Бул келишим адилетсиз келишим болгон деп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanahu wa ta'aladan kavar düştü. Al kavardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün amekisi Abu Talib'e aytты. Abu Talib gelip Kurayşlarga aytты. Kurayşlar, men sizlerge bir sunuş aytayım mı deydi. Egerde Allah subhanahu wa ta'ala oşol sizler kelgen жазган kelişimde özü tutup jok kılgan bolsa, onu maga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат. Sizler oşol kelişimden baş tartasыңар dedi. Eğer oşol kelişim dagı ele turgan bolsa, anda men Muhammed'ti sallallahu aleyhi ve sellem özüm sizlerge tapşırıp berem dedi. Buga Kurayşlar makul boldu. Ya Abu Talib bul adilettүүлүк dedi. Jana alардын bardı kelişim bilingen Kabaga kelişti. Tarasak kelişimde Allah'tın atı menen degen sözden başkanın bardığın termit, kurtlar jep taştagan eken. Oşol menen bul kelişim özünün küçün jogottu. Bирок müşrikler бұл оқиядан да сабақ алышқан жоқ. Алар мұны сыйқырчылық дешті. Бұл туралы алар Аллахтың белгілерін көргенде бұл сөзсіз сыйқырчылық дешет. Жана жүзі үрішет деген аят түсті. Камоол бузулуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дааватын улантканы менен Курайштардын мусулмандарга жасаган басымы азайган жок. Тетирисинче кайра күч ала баштады. Мына ушул учурда Пайгамбарыбыздын амекиси Абу Талиб катуу ооруп калды. Курайш мушриктери кабатыр боло баштады. Эгер Абу Талиб Кудай көрсөтпөсүн өлүп кала турган болсо, жана Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды бирөө өлтүрүп кете турган болсо, бизден көрөт деди. Болгондо да бизди силер Абу Талибтин тирүүсүндө тие алган жоксуңар. Ал өлөр менен Мухаммадты өлтүрдүңөр деп бизди күнөөлөйт. Андан көрө келиңиздер биз Абу Талибке барып дагы бир жол сүйлөшүп көрөлү деп акыркы жолу аны менен жолугушууга аттанышты. Алар: "Эй Абу Талиб, сен Мухаммад менен биздин ортобуздагы мамилени чечип берүүң керек. Ал биздин динибизди тек койсун, биз аны тек коебуз" деп илгеркидей эле шарт коюшту. Абу Талиб Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды чакыртып, Курайштардын сөзүн айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла илаха иллаллах Muhammedur Rasulullah dеңиздер, жана жалгыз Кудайга сыйыныңыздар" dedi. Алар ушундай наразы болуп: "Эй Мухаммед sallallahu aleyhi ve sellem, sen kantip bizim bardık Kudaylarımızды bir Kudayga aylandırıp koygun gelip atat. Ey Muhammed, bul bolboğun işte kollarını çağıp tarap ketişti.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bari bir bol işke könbeşine közleri jetti. Oşonda Allah subhanahu wa ta'aladan Saat suresinin algaçkı 7 ayatı düştü. Кавар камтыган Куранга ант. Ыймансыздар бой көтөрүп, моюн бербей жатышат. Биз аларга чейин канча муундарды жок кылдык. Жалбарышканда куткарууга кеч болуп калган. Алар да өздөрүнүн кабарыш келгенде таң калышып, бул жалганчы, сыйкырчы, ушул көп кудайларды бир кылып бириктирип кое алабы? Чындыгында бул таң калыштуу дешкен. Анан алардын мертебелүүлөрү баргыла жана өз кудайларыңардан баш тартпагыла. Чындыгында бул керек. Биз акыркы динде бул тууралуу уккан эмеспиз. Чындыгында бул ойдон чыгарылган деп калгандарына насаат кылып кетишет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib'in bölmesine girgende anın canında Abu Cahil menen Abdullah ibn Abu Umayya oturgan eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alara köңүл burbayla keldi de Abu Talib'in başına oturup Abu Talib'ten La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytçı dedi. Abu Cahil oradan turup keldi dağı Abu Talib sen ata boğaz karmap kelgen dinden çıgasın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib sen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytçı dedi. Abu Cahil Abu Talib sen Abdülmuttalib'in dinin satasın mı dedi. Oşonda Abu Talib ya Muhammed sen tarınma balam men ata boğazın dininde kalayın dedi. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты men bari bir sen için Allah'tan kechirim surayım dedi. Allah Taala'dan ayat düştü. Peygamberga jana musulmandarga алардын туугандары болгонуна карабай туруп алардын дозоку экендиги дайым болгон соң алар үчүн кечирим суроо жарашпайт. Кийинки аятта акыйкатта туура жолго Аллах гана коет. Сен кое албайсың деген аяттар түштү. Абу Талиб көз жумду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дин таратуусуна тоодой болгон чеп коргонуч болгон амекси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дин таратуусуна опол тоодой жардам бергенине карабай караңгылыкта көз жумду. Кийинчерээк Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурашат. Я Расулуллах, сенин амекиң сага аябагандай жардам берди. Sen arazdашкандар менен араздашты. Sen дос болгондор менен дос болду. Эмнеге sen ага жардам бере алган жоксуң dedi. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Ал менин жардамым менен тозоктун тозоктун түбүнөн кутулду дейт. Ал менин шапаатым менен тозоктун эң үстүнкү кабатында болот dedi. Эң үстүнкү кабатында ошондой риwаяттар бар. От тамандан берилгенде мээ кайнайт дейт. Abu Talib Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шифаты менен мына ушул деңгээлде болот деп айтылат. Арадан көп өтпөй Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жибрил алейхиссалам келип, "Эй Аллахтын элчиси, Хадижага Аллахтын атынан салам айт. Жана аны бейиште ызы-чуу угулбаган, аны чарчатпаган, берметтен ичи көңдөй жасалган сарай күтүп турганын сүйүнчүлө" деп кабар айтат. Мындан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Жубай Хадижанын о дүйнө аттанаарын түшүндү. Abu Talib'in ölümünün 2 же 3 aydan keyin Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам турмушунда дагы бир чоң жоготуу болду. Алда болсо анын өмүрлүк жары мына ошол алгачкы жылдардагы эң кыйынчылыктарда аны жубаткан, соороткон ислам дининин тарыхындагы эң чоң орунга ээ болгон тарыхый инсан Хадижа энебиз көз жумду. Хадижа энебиз Рамазан айында пайгамбарлыктын 10-жылында көз жумду жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хадижа энебиз жөнүндө төмөнкүдө эскерет. Хадижа мага эч ким ыйман келтирбеген кезде ыйман келтирди. Жана элдер мени жалганчы деп калпычыга чыгарган кезде Хадижа мага ишенет эле. Жана адамдар менден бардык нерсесин бекиткен кезде ал колундагы баарын мен менен бөлүшөт эле жана башка аялдар мага төрөп бербеген балдарды төрөп берди деп эскерет эле. Хадижа энебиздин сөөгү мынагу харамдан ашып барса 1,5 чакырым аралыктагы
ilgerki ayıldардың birine koyulgan. Mına ушул жерде азыркы күндө бул кабырстан Меккеде жашаган жолсом конокко келген өтө кадырлуу адамдардын сөбөктөрү коюлатыган жай башына айланган. Удама уда келген азадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү муңга толуп, сай сөөгү сыздап турганда Курайштар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын анын сахабаларынын башына болуп көрбөгөн кыйынчылыктарды салышты. Мына ушундай оор учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларын өзгөчө бир шартта тарбиялады. Тагыраак айтканда материалдык муктаждыктан, муногу дүнүйөгө болгон мухаббаттан өтө тыкан жана кылдаттык усулдары менен сууруп чыгып, Аллах субхану ва таалага жакындашууну үйрөттү. Натыйжада сахабаларда жоопкерчилик болгондо дагы Аллах субхану ва тааланын алдында ар бир кылынган амал, ар бир айтылынган сөз, ар бир жашалган көз ирмем үчүн жооп берүү жоопкерчилиги пайда болду. Ошентип, ушул эң оор жыл ислам тарыхында кайгы жылы деп аталып калды. Әлбетте. Жүрөгүндө ислам динин жеткирем деген ар бир мусулмандын жашоосунда өзүнө жараша көтөрө турган кайгысы бар. Бирок мына ушундай кайгылардын эң оору ушул ислам башакында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да мойнуна түшкөн бир сыноо болду. Кайгы жылы мусулмандарды өтө чыйралтты. Кайгы жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кайрадан мүмкүрөтүп, аны ушул Аллах таала берген түйшүктөн түшкүндүккө түшүп калабы деген сыноодо жок. Кайрадан чыйралып, кайрадан динге болгон мухаббаты артып, кайрадан амбициясы күч алып, динди мурдакыдан да алда канча эселеген күчтөр менен таратууга келди. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алгылыктуу аракеттеринин бири ушу урууларга каттаганы, Таифке баргандыгы жөнүндө эмки көрсөтүүбүздө иншалла көрсөтөбүз. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.